Салам алейкум туугандар. Опять регистрация боюнча жана 3 айга коюп атасыңар квартирага. Койгондон кийин 3 айлык койгондон кийин эле не обязательно до конца ждать. 3 айлыкты койгондон кийин эле трудовой договор алып, анан 9 айга продлениеге подавать эте берсеңер болот. Неге? Почему? Потому что азыр көп жерде онлайн запись болуп калды. Запись 1 ай вперед запись болот да, 1 айга чейин. Ошондуктан ошондойду күтүп анан регистрация бүтөрүнө 10 күн, анан 5 күн калганда чуркабай туугандар. Регистрацияны алдыңар 3 айлыкты. Алгандан кийин эле сразу эле трудовой договор жазатып туруп, анан 3 айлыкка, 9 айлыкка дальше узартып алгыла. Ошону айтайын дедим, анткени баары тең эле барсак бүтүп калды, келсек бүтүп калды, очередь көп экен деген ызычуулар көп да. Ошондуктан 3 айлык регистрацияны алдыңарбы, сразу подавайте на трудовой договор жазатып туруп, сразу немеге 1 жылдыкка. Салам алейкум.